Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү жана Турак жай каналыбыздын каталуучулары. Амансыздарбы? Мына маңдайымда турган 4 бөлмөлүү үй сатка коюлду. Биз турган дарек Оштун жанында эле жайгашкан. Ош Алай трассасы Башбулак айылынын Өжөр жаңы конушунун борборунда десем дагы жаңылышпайм. Анткени келечеги бар жер. Эмнеге айтып атам? Нол бош жаткан жерди көрдүңүздөрбү? Бул жерге мечит, мектеп, бала бакча, ФАП деги бардык ушул соц объектилер ушул аянтчага курулат. Жакынкы жылдар аралыгында. Ошондо балдарыңыздар кирип чыгып эле окуп, илим алып жүрөт деген ойдобуз. Келечеги бар жер. Эми урматтуулар, 4 бөлмөдөн турат. Ичи тышы кара шубакталган, кум шубакталган, черный потолок бар. Сейсмопоястары, тумбалар куюлган достор, колонналары түнүкө шипер менен жабылган. Айнек терезелери пластиктен, эми пусобойдон турат да. Өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып аласыздар. Эми келүү жолдорун көрсөтөлү, андан кийин үйдүн ичине кирип бөлмөлөр менен таанышып чыгабыз. Урматтуу достор, мен азыр Ош Алай трассасынын боюнда Башбулак айылында турамын. Маңдайымда вулканизация бар эле, ал эми тилекке каршы көчүп кетиптир. Эми бул жолду дагы бир дарегин айтып өтөйүн. Жанагы сатыла турган жерге баруу жолдору. Окшош үйлөрдү бардыңыздар билсеңиздер керек. Доступ жаңы конушу. Эми ага жетпей, ушул 2 контейнердин астындагы жол аркылуу түз чыгып барасыздар дагы. Мына ушул туштарга барасыздар. Мына ушул дөңсөнүн нар жагында мечит, мектеп, бала бакча түшө турган жер аянты ташталган аянтча бар. Ошонун наркы четине барсаңыздар, ошол жерден толук маалымат беребиз. Мындан дальше кетсеңиздер, Алай тарапка бет аласыздар достор. Жанагы биз көрсөткөн жол менен келе атасыздарбы? Дөңсөгө чыктыңыздар, мечит, мектеп, бала бакча түшө турган аянтчаны билесиздер. Анын түндүк тарабына келесиздер. Тактап айтканда орто ченине. Кааласаңыздар ылдый тараптан келсеңиздер болот, кааласаңыздар жогору тараптан дагы келсеңиздер болот. Айырмасы жок. Ушул үйдү жакшы эстеп калыңыздар, кирип келе бересиздер. Кам кирпич менен, кам кыш менен тургузулган бул үй. Фундаменттери дагы жакшы, жердин уклонуна карап тегиздетилип, сонун куюлган, стояшкалары орун алган, жанагындай сыз өтпөө үчүн. Кошуна менен аралыктар ташталган. 1 метр ашыгыраак жер. Бул жерден тепкич аркылуу нары бери түшүп чыга бересиздер эки жактан. Бурун эшиктери орун алган, айнек терезелерин көрдүңүздөр. Пластиктен. Эми жүрүңүздөрчү. Ичкери кирели, кана бисмилла. Бул кире бериш жери кенен экен. Перехожкасы дейбизби, коридору. Каалагандай эмеректерди, шкафтарды тургузсаңыздар дагы куп жарашат, буйруса. Өзүңүздөр көрүп тургандай, кирип эле оң жака бурула турган болсоңуздар, бул конок бөлмөсүнө кирип келесиздер. Конок бөлмөсү 7,5 3. 3 терезеси орун алган, экөөсү түндүк тарапта, бирөөсү чыгыш тарапта. Потолокко көз чаптыра турган болсоңуздар, кара шыбакталган, таштамайлар ташталып, былай шыбагы болуптур достор. Бурчтары чыгып, өтө сонун, жакшы кум шыбакталган. Эми өзүңүздөр каалагандай табитиңиздерге жараша ремонт кыла бересиздер. Астыдагы сухой стояшка болгон достор. Эми киргенде эле главный эшиктен маңдайыңыздардагы бул бөлмө детский комната, жаш балдар уктоочу бөлмө, болжол узун туурасы 3/3. Андан кийинки бул бурчтагы бөлмө ата-энелер уктоочу бөлмө. Түндүк тараптан бир терезе орун алган. Электромонтаждары бүт бардыгы болгон достор. Ал эми бул кичи бөлмө, ашкана. Каалагандай кылып өзүңүздөр печка орнотосуздарбы же болбосо заманбап отопленияларды топканы сыртка уюштуруп, жылуулук менен камсыздайсыздарбы, өзүңүздөр билесиздер. Бирок мына ушул жерге ашкана эмеректерин тургуза турган болсоңуздар, мына ушул капталга зыңкыйган, жакшы, чакан ашкана бөлмөсү болот. Урматтуулар, баасы $29 000 бааланды. Кеми болот албетте, бир аз кеми болот, сүйлөшөбүз. ДДСи, эйсин номер экран астына камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Сиздерге кут кылсын, жалаң гана жакшылыктар, той аштар өтсүн дейли. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Жанагы биз айткан дарек менен түз келе бересиздер. Азыркы учурда көчүп келсеңиздер дагы ремонттоп жашай бересиздер. Балдар бакчасы, мечит, мектеп, мына ушул 350-400 метрдей нары жүрсөңүздөр главный трассага чыгып кетесиздер. Ош Алай трассасы. Башбулактын өзүнүн мектебине каттап окуса боло берет. 5-10 мүнөттүк жол. Сиздерге насип кылсын дейли.
агарыңыздар, көгөрүңүздөр. Тойлор болсун.